3017 жылдык тарыхы бар Ош бүгүнкү күндө өлкөнүн эң бай шаары. Ош калкынын саны боюнча Бишкектен кийинки турган Кыргызстандын экинчи борбору. Бул шаарда 10 жыл аралыкта эле эл аралык деңгээлдеги имараттар салынып, алардын саны күн санап өсүп келет. Ош Кокон хандыгы кулатылгандан кийин 1876 жылы шаар деген макамды алган. Ал эми экинчи борбор деген наамды 2000 жылдын 4 октябрында Ош шаарынын 3000 жылдыгына карата президенттин атайын буйругу менен берилген. Калктын саны шаар четтери менен кошулганда 5,5 миллиондон ашуун. Бул жерде өзбек жана кыргыздардан тышкары орус, түрк, татар, уйгур, тажик, азер жана башка улуттар жашашат. Ош көп улуттуу болгондуктан жергиликтүү бийлик түрдүү маданий иштерди уюштуруп, бардык улуттарды катыштырууга көңүл бурат. Экинчи Мекке деп аталган Сулайман тоо калаабызга көрк кошуп, элибизди ыймандуулукка, биримдикке, достукка сүрөп турат. Сулайман тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплекс. Кээ бирөөлөр тоону чөгүп жаткан төөгө окшоштурушат. Анын узундугу 1140 метр, туурасы 560 метр. Бул тоону байыртадан эле касиеттүү, ыйык тоо деп эсептеп келишкен. Бул жөнүндө сакталып калган петроглифтер да көп болуп турат. Тоонун борунда анын музейи курулган. 20-кылымга дейре Тахты Сулейман, Сулаймандын тактысы деп аташкан. Сулайман тоо ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Тоону көрүүгө келген коноктордун саны жылына 16-17 миң адамды түзөт. Ош дарыялары мол, ар түрдүү өзгөчөлүктөргө ээ шаар болуп эсептелет. Абасы таза жана молчулук бар. Акбура суусу Кара суу жана Ноокат районунун аймактары аркылуу аккан суу. Кара дарыянын сол куймасы. Узундугу 136 километр. Алай Кырка тоосунун түндүк капталынан башталып, Акбура капчыгай аркылуу агат. Жогорку агымы Кичи Алай, ортоңкусу Түрүк деп аталат. Акбура Ошту аралай агып, шаарды суу менен эле камсыз кылбастан ага көрк берип турат. Ош дегенде эле алгач даамдуу тамак аштары көз алдыбызга тартылат. Чындыгында бул шаар Фергана өрөөнүнө жакын болгондугу үчүн өзбек ашканасына көбүрөөк басым жасалат. Өзгөн күрүчүнөн жасалган палоо Ош жергесинде сап башында туруучу сыйлуу тамак. Ашсыз эч бир той маареке өтпөйт. Дасторкондун баары кандай гана дүйүм даамга толбосун, акырында сөзсүз палоо берилүүсү шарт. Аш тартылган соң меймандар кетүүгө камдана баштайт. Анткени палоо конокту узатып жаткан учурда тартылуучу соңку сый тамак болуп саналат. Андан сырткары тандыр самса, майда манты, шашылыктын түрлөрү, ширеси куюлган эрте бышуучу мөмө жемиштер, алма, дарбыз коон, чарпаянын үстүндө шиңгилдеп өсүүчү жүзүмдөр, дээги койчу, айта берсе бүтпөгөн даамдарга бай. Бир сөз менен айтканда, табигый күн нуруна бышкан жер жемиштин бардыгы биздин Ошто. Башка жерде деле бул нерсени жасаса болот деп жатсаңыз, жаңылышасыз. Анткени бардык азык-түлүктү алып кетүүңүз мүмкүн. Бирок Оштун абасын алып кете албайсыз. Ош шаарында эс алууга ыңгайлуу бир нече сейил бактар, скверлер курулган. Сейил бактарда шаар тургундары жана коноктору күнү-түнү аксыз интернет кызматтарын пайдаланып, көңүлдүү эс алуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Шаардын көркүн өзгөчө гүлдөр, бактарактар ачат эмеспи? Жаштардын сүйүктүү эс алуу багына 1 миллион түп гүл, 100 миң даана декоративдүү бадал, дарак көчөттөрү отургузулган. Бул жерде көптөгөн үлпөт тойлорду көрө аласыз. Анткени баш кошуп жаткан жубайлар үчүн сүйүү багы да ачылган. Ал жерге келген инсан Париж, Дубайга баргандай болуп эле сүрөткө түшүп тажабайт. Урматтуу Ош шаарына келүүгө кызыгып жаткан коноктор, албетте Ошко бир келип кетиңиз. Бул жерге келсеңиз, заманбап шаар менен биргеликте эле байыркы этно жашоону көрө аласыз. Берекелүү даамдарды татып, элдин кең пейилине күбө болуп кетесиз. Ош бул ырыскыга, кутка толгон, меймандос келген, конок келгенде дасторконун кенен жайган, дүйнөдөгү эң берекелүү шаар.